Мына ушундай кадырман телекөрүүчү Таңкырыйгөн көрсөтүүсү андан ары көрсөтүүсүн улантат. Сиздерге сөз бердим эле экинчи коногубуз бар деп. Конок менен тааныштырууга убакыт келди деп айтайын. Бүгүн бизде өзгөчө бир сонун сулуу айым конокко келип отурат. Анан дагы азыр өзүңүздөр көрүп көзүңүздөр кубанып сүйүнөт болуш керек. Өзгөчө бир формасы менен келген. Ким деп турган болсоңуздар, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин алдындагы аскер үйүнүн ырчы солисткасы, ошондой эле ырчы айым Бурулча Турарбек кызы бүгүн бизде конокто. Кутмандооңуз менен. Кутмандооңуздар менен. Кандайсыз? Жакшы жетип келдиңизби? Сонун. Бат эле келип. Сиздин үстүңүздөгү кийим чындап эле көргөндүң көзүн кубантып, сүйүнтө турган. Сизге сонун жарашат экен деп комплимент айтып өтөйүн. Телекөрүүчүлөр дагы көрөр менен көзү кубанып сүйүнөт болуш керек. Анан эми мына ушул аскер үйүндө ырчы болуп канча убакыттан бери иштеп жатасыз? Мен негизи 2012-жылы Бибисара Бешеналиеваны бүткөндөн кийин эле Дайыр Асанов атындагы Суворовскийде иштедим, лицейде. Ал жакта 8 жыл иштеп коюптурмун. Ошондон кийин эле 8 жылдан кийин 2020-жылдан баштап ошо Борбордук армия үйүндө иштеп атам. Азыркы учурда уже убакыт билинбей өтүп кетиптир. 5 жыл болуп калыптыр. Азыркы учурда иштеп аткам. Борбордук армия үйүндө кандай иш-чаралар болот? Байма-байбы? Коргоо министрлигинин кандай десем, мероприятиялар болсо, ошонун бардыгында биз жүрөбүз. Жанагындай делегациялар келет дегендей, чоң концерттер болуп калат Коргоо министрлигинин. Жана ошондой эле бизде көбүнчө ошол Борбордук армия үй бул Кыргызстан боюнча эмесми анын сыңары. Бизде ошол болгон частьтарда ошол болгон аскер бөлүктөрүнүн биз ырчысы болобуз. Ошол аскер бөлүктөрүндө эмне кандай майрамдар болуп атса, мисалы 80 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык дегендер болсо, ошонун бардыгында ошол биздин кызматыбыз. Сиздер бир эле Бишкекте эмес, жалпы Кыргызстандагы бардык аймактарды кыдырасыздар. Кайсыл бир мисалы Баткенде, Нарында, Көлдө, кайсыл бир аскер үйүндө же болбосо сиз айткандай маареке болсо, сиздер сөзсүз барасыздар. Анан бул жактан чакыруулар болуп, сүйлөшүүлөр болсо, биз сөзсүз ошол жакта болобуз. Ырчы айымдын ошол аскер үйүндө кызмат өтөсү кандай? Борбордук аскер үйүндө. Бизде мындай эркин, себеби биз ырчы болгонубузга байланыштуу. Бизге ошол форманы кийгизген, бирок жанагындай көбүнчө концерттерде бизде ошондой концерттер көбүрөөк, мисалы жанагындай аскер бөлүктөрүнө кеткенде жеңил эле бизге, себеби деген 2-3 күндөп кетип каласың, кээ бир учурда 15 күндөп кетесиң, ар кандай. Бирок азыраак учурда андай нерселер. Калганы бул жакта Борбордук армия үйүнө жумушка барганда форма кийип барасыздар? Же каалагандай эле? Каалагандай эле барабыз. Болгону концерттерде белгилүү даталарда сөзсүз кийишибиз керек. Параддык кийимдерди кийесиздер. Жакшы экен. Анан кийгенде дагы өзүңүздөргө мындай башкача бир сезимдерди берет болуш керек. Мен негизи өзүм кыялданчумун, ошол военный болсом деген бир кыялым бар болчу. Анан Кудайдын буйругу экен, жаштын тилегин берет болуп, экөөнү бир айкалыштырып алып кеттим. Анан негизи форма кийгенде бир өзүңдү башкача сезип каласың да. Мен өзүмдү аябай сонун, эркин сезем да. Эмоциямды айта албай атам, бирок аябай бир толкундануу менен, себеби Кыргызстандын бир патриоттук сезим менен ушундай кийесиң. Өзүнчө эле кубанып, сүйүнүп, жүрөгүң батпай. Майрамдай болуп, көңүлүң көтөрүлөт кийгенде. Сонун экен. Анан эми сиздин чыгармачылыгыңызга кайрылалы. Сиз жеке ырчы катары дагы таанымалсыз. Эки жакка кантип жетишип жатасыз? Негизи мунун баарына кээде өзүм деле таң калам, кантип жетишем. Бирок ошого тырышып аракет кылам. Мисалы, меники концерттер түштөн кийин болуп калат, же эртең менен болуп калса, сөзсүз мисалы чыгармачылыгымды бир жылдырам да, бири-бири менен айкалыштырам. Залга жанагындай башка съемкалар болуп калат, ошонун бардыгын болушунча болгон күчүмдү аракетимди кылам, себеби мен өзүм үчүн баарын кылам да, мындай жатып ала албайм такыр. Эгерде мен ошол күнү барбай же ушундай болсо уйгу туйгу болуп
ичимден ошондой тескерисинче кыйналып чыгасыз. кыйналам. Башым ооруйт, ошон үчүн дайыма кыймылдуу болуп турушум керек. Анан эми мисалы ыр жаздыруудагы болтото эмгекти талап кылат, клип тарттырууда деги эле көп эмоцияңды алат, көп баягы сенин баягы топтогон ресурстарыңдын баары кетет, чарчайсың, энергияңдын баары жоголот. Баягы бизге сонун клип тарттыр деген менин артында көп эмгек жатат. Анан эми сиздин ырларыңыз, клиптериңиз жөнүндө сурайын деп жатам. Мен клиптерди тартканда чындыгында жеңил желпиге көп эме кылбайм да, басым жасабайм. Көбүрөөк мындай ойлонуп, оор болсо дагы ошого тырышып, мисалы мен ушул Генералым деген клипти тартканда өз үстүнө ошо коргоо министрлигинин эшигин тытып атып, болгон жактын эшигин тытып атып, себеби бизде военный клиптер тартылышы өтө кыйын, себеби ал жактын өзүнүн тартиби бар дегендей, мисалы көрсөтпөй турчу жерлери болот, көрсөтпөй турчу бизде жанагындай вертолеттор менен тартыш керек болуп калды бир убактарда. Ошонун баардыгына болбой, кыштын күнү болсо дагы чыдап, болушунча аракет кылып тарттырганга аракет кылам. Бул клиптин түйшүгү болгону менен бүткөндөн кийин рахаты андан эки эселеп сонун. Кыйналсам дагы, бирок ошол оор жагын көбүрөөк тандайм дагы, ошондон рахат алам. Бул чыгарбайбыз кантип жаралды? Генералды мен биринчи жолу ошол Акбар Сүйүнбаев агама таандык, анан ал киши сунуштап калган, мен ошол Суворовскийде иштеп жүргөндө эле. Андан бери мына ардайым, ана ардайым көрөм деп жүрүп эле, анан бир күнү ошол Баткен окуясы 2 жолу кайталанып кеткенде менде ушундай бир жаман болдум да. Ошол убакта өзүм авария болуп жаткам, как раз биз ошол коргоо министрлигинин уюштуруусу менен эмеге түштүк тарапты көздөй концертке баратканбыз, ошол жактан авария болдук. Анан ал жактан келип, анан бул жакта ошо больницада жаткан учурум эле билбейм. Баткенде ошол 2 жолу кайталанып кетти. Ушундай жүрөгүм ооруду. Анан эмне үчүн биздин мырзаларга бирдаанга болбойт? Ушунча биз үчүн жанын кыйып атса, жанын берип атса деп, анан ошолорду ошол күнү эле Акбарбекке чалып алып, анан жаздырып баштагам. Анан эми кандай пикирлер айтылып атат бул ырыңыз боюнча? Бул ыр аябай жагат элдин баарына. Талашкан учурлар болот, мен ырдайым. Себеби бул ырды көп тарата албайт, мындай көп майрамдар учурда таратылат, кетет, телевидение андай деп. Анан көбүнчө ошол өзүбүздүн концерттерде кайталангыс, дайыма ошол ыр менен сөзсүз концерт болот. Ар бир концерт барганда ушуларыңызды ырдайсыз, суранат. Кээде 2 жолу болуп калат дегендей. Бул ырдын жолу аябай жакшы. Мен бул ырды да ойлогон эмесмин, тойлордо ырдалат деп. Кээде тойлордо суранган учурлар болот. Ошондой биздин патриот байкелерибиз бар, индилерибиз бар дегендей. Ошол жака ошол ыр менен барып калган учур болот. Аскер кызматкерлеринин бир мааракелери болуп калса, сөзсүз ушул ыр менен барасыз. Ырдап атканда ошол эле учурда жөн эле ырдабай, өзүңүздүн баягы патриоттук сезимиңиз күчөйт, кыргызстандык экендигиңизге, анан форма кийип ырдап атсаңыз дагы баягы сыймыктанып, огош бетер баягы башкача эмоция менен ырдайт болушуңуз керек. Анткени сүйүү жөнүндө ырдаганда ошол ырга мисалы кирип жан берип ырдайсың, а патриоттук ырларды ырдаганда өзүңдүн мекениң көз алдыңа келет, тоолор, таштар. Жүрөгүң кадимкидей дүкүлдөп, мындай бир башкача сезим менен. Жаңы ырдап аткандай болосуз кайра эле. Анан мен кээде сизди социалдык тармактардан карап таң калып кетем да, мунун баарына кантип жетишет экен деп. Анткени бир учурда тойдо жүрөсүз, бир учурда концертте жүрөсүз, бир карасаң айындарга сулуулук берип өзүңүздүн салонуңузда жөн эле башка бирөөлөрдү иштетип койбой өзүңүз кошулуп алып иштеп, чачын жасап, анан кирпигин жасап, көзүн кашын жасап, боеп жүргөн болосуз. Анан бүгүн салондо иштеп аткан турбай бурулча деп аткан болом. Анан бир мезгилде карасам эле залда жүргөн болосуз, спорт залда. Кантип жетишип атасыз? Меники негизи мындай карап көрсөм, мага аябай кенен жетип аткандай эле сезилет да. Инстаграмдан көргөндө мындай кантип деп кээде болот, чарчайм. Ушундай чарчаган учурум болду. Ушунун баарын өзүм үйбөй эле, мен деле
мындай бош жыргап жатсам деген күндөр болду, уктагым келген күндөр болду. Бирок ошого негизи эркек адамдын жөлөгү болуш керек экен, жөлөгүң болуш керек экен. Ошондо аял назигирээк болуп калат экен. Анан адам өзүнүн башына келгенде ошол күч каяктан келгенде эле бул Кудайдан келди күч, конечно, бирок мындай кантип ошонун баарына жетиş атам кээде өзүм да таң калам. Бирок ар бир нерсени өзүнүн расписаниясы менен бөлгөнгө аракет кылам. Мисалы концерт болгондо залды сөзсүз өзүнүн расписаниясы бар. Ошол расписанияда мен ал жака эч нерсе албайм, эчтеке кылбайм, только ошол жака барам. Анан көбүнчө бул жактан мен алыш катыш деген нерсени көбүрөөк токтотуп койгом да, ошон үчүн баарына жетишкенге аракет кылам. Негизи кайсыл бир иш чарага, концертке барганга баягы кээде айла жок барганга туура келет. Бирок көпчүлүк учурда биз жалкоолугубуз кармап кетет дагы, спорт залга машыгуу үчүн барбай калган күндөрүң көп болот да. Сиз болсо бир дагы күн ошол машыгууңузду калтырбайт экенсиз да. Аны мен ошо расписанияга коем. Анан ошол күнү эгерде кыздар менен шерине болуп, же дагы бир нерсе боло турган болсо, мен ал шерине бүт баарын токтотуп туруп ошол залга кетип каласыз. Себеби же болбосо заранее мен жылдырам да ошонун баарын. Ал күнгө болбойт депчи. Мисалы мен понедельник, биринчи күн, үчүнчү күн, бешинчи күнү барам. Ошол күндөрү саат 6:30-дан 9-га чейин баарын жыйыштырып коем. Эгерде той болуп калган болсо, эми акчаны баарыбыз эле жакшы көрөбүз да. Айла жок, анда тойдон кийин сөзсүз барам, же болбосо тойго чейин. Тойдон чыгып болсо дагы барасыз. Демек, менин баамымда ушул спорт менен машыгуу сизге дем күч берет окшойт да. Ооба, дем күч берет. Бул мисалы бир учурда мен аябай кыйналгам. Ошол атамды жоготуп, апам ооруп, ошондой бир кыйынчылык учурда мен ушул залдан аябай мындай эмемди чыгаргам да. Терс эмоциялардын баарын, ошол жак кадимкидей мени эс алдырган да. Башым ооруп барса ошол жактан эс алчумун. Азыр болсо ошол спорт менен канчалык машыксаң, ошончолук денең дагы, душаң дагы ошондой кайра сенден сурай баштайт да. Давай депчи. Ошондой болуп калат. Анан өзгөчө бул биздин денебизден дагы биринчи мээге аябай сон. Ошол эс аласың кадимкидей. Барбай калсаңыз өзүңүз кыйналып чыгып турбайсызбы? Ооба, бардык мындай терс нерсенин бардыгынан мындай алыстайсың да. Себеби ал жака баргандан кийин жаман нерсени ойлонбойсуң, ушак сүйлөбөйсүң, эч нерсе кылбайсың. Только ошол дененин сулуулугуна, ден соолугуна гана кам көрөсүң. Өзүң менен өзүң болосуң. Сүйлөшөсүң, өзүң менен өзүң болосуң, аябайсың. Анан эми негизи чыгармачылыкты сиз чогуу алып кетип атасыз да, чыгармачылыкты дагы салонуңузда иштетип атасыз. Анан ырчы айым кантип ушул сулуулук тармагына барып калды? Мен боентконду жакшы көрчүмүн. Мен мектепте окуп жүргөндө эле өзүм чачымды кыркып алчумун. Анда каскад мындай эмелер мода болчу, ошону лезвие менен кыркып, сиңдимдикин кыркып берип, кошунан кызын кыркып берип эле, атамдын чачын кыркып берип, ушундатып эле ошол нерсеге кызыкчумун, боентуп деген. Анан кийин окудум. Окугандан кийин адамдын өзүнүн ары жагында каалоосу болсо, анда ал баарын кылат да. Анан башка түшсө байтал жорго деп да коет. Ошол акча табуунун дагы бир жолу десем да болот. Ошого да аракет кылдым. Бирок биринчиден мен өзүмдүн каалоом болчу. Бул Кудай ар бир адамга мындай көп эле талант берет экен да. Биз ошонун баардыгын ачып алышып өзүбүздөн экен. Ошо эми мындай билдим да, себеби ошончонун баарын берип аткандан кийин, демек колуман келип аткандан кийин себеби Кудай берип атат. Ой, менин жумушум бар да, ушул деле жетишет деп жатып албашыбыз керек экен. Кошумча жумуштарды издеп, же болбосо дагы эмнени жасай алсаң, ошол нерсени жасап коюш керек экен. Ары жактагы өзүңдүн бир эмеңди ойготосуң, анан дагы бир мурда бир жашоолор болгон деп айтып коет го. Балким мен мурда визажист болуп жаралгам, же балким милиция болуп төрөлгөм, балким ошон үчүн ушундай көп тармактуулукту Кудай берип аткандыр. Мисалы ушул аскердик параддык кийим сизге өзүнчө бир эмоция, кубаныч тартууласа, сулуулук салондо кимдир бирөөнүн боеп, бир жакшылыктарга узаткан учурда өзүнчө бир башкача рахат тартуулайт болуш керек бул дагы. Ал дагы өзүнчө рахат болот. Себеби мисалы бирөөнүн баягы адамдын ажарын ачып жибергенде өзүң сүйүнүп каласың да, сон болуптур депчи. Ал
ал кеткенден кийинки да тойго барып сүрөтүн жөнөтсө андан эшметерчи мен жасадымбы деп кээде таң калып калган учурларым болот. Кардарлардын кубанычы баягы дагы алдыга жылууга түрткү берет. Ооба. Мен жасадым, сиз айткандай кээде өзүң жасап алып, өзүңдүн жумушуңа өзүң суктанып, Бул жакта бизде СМС билдирүүлөр бар экен, окуп коеюн. 66 абоненти жазыптыр, аяк 66. Саламатсыздарбы, формасы абдан сонун, үнү дагы назик экен дейт. Дагы бир билдирүү бар экен, 223 абоненти жазыптыр. Кутман күнүңүздөр менен музыкалык ыр белек сунса болобу деген кат бар экен. 811 абоненти жазыптыр. Кутман күн, кандайсыздар? Регион телеканалы бүгүн өзгөчө патриоттуулукту көтөрө турган конок келиптир го дейт. Ырдап берсе болобу, формасы дагы сонун жарашат экен дейт. Дагы бир 704 абоненти жазыптыр. Саламатсызбы? Мен номериңиздерди экранда жазылып турган жерден алдым. Ишиңиздерге ийгилик каалайм жана ден соолукта болгула. Мен сурасам деген суроом бар эле дейт. Ырчы болуш үчүн кандай эмеге ээ болуш керек дейт да, мүнөзгө ээ болуш керек деген суроосу бар экен. Күнүнө канча саат машыгып туруш керек? Ырчы болуш үчүн Кудай берген талант болуш керек биринчи. Анан экинчиден мүнөз эмес, буга эрк керек, күч керек. Эркиң ошончо күчтүү болсо, жана залга барганга эрк күч керек болот да, атпайбы? Ошол сыяктуу ырчы болуш үчүн да эрк менен күч керек да. Бул жакта дагы канча деген энергияң кетет, канча нерв болосуң. Сиз өзүңүз билгендей кандай адамдар менен жолугасың, кандай көп, мисалы бир күндө болбой калды дегенде бир 10 кишиге жолугасың да. Мисалы бир концертке барып калып же дагы бир нерсеге барып калсаң, тойго барып калсаң деле жок эле дегенде да. Анан андай мисалы мүмкүнчүлүктөр, эмелер көп да. Анын баарында ар кимде ар кандай мүнөз бар. Ар кимге ар кандай жолугасың. Чыгармачылыктагы адамдардын мүнөзү ар кандай. Ошол эле иштеп аткан жериңдеги адамдардын мүнөзү ар кандай сыяктуу эле. Чыгармачыл адамдарда дагы мындай бизде бир башкача жан дүйнөсү башкача адамдар го, аларга тонкий мамиле кылыш керек кээ бирөөнө. Кээ бирөө болсо мындай эме болот, бекем болушат, аларга ошондой, ошонун баарына бир подход табып, амалкөй болуш керек. Чыдамкай болуш керек эң негизгиси. Сонун. 658 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? 9-май майрамыңыздар менен майрамга карата ыр күтөбүз деп 658 абоненти жазыптыр. Рахмат. Бир ырдаталы эми сизди. Патриоттук ыр болбосо дагы мындай ырлардан ырдайлык, себеби бизге да айтып калса көбүнчө жанагындай бир операцияларга ушул патриоттук ырларды ырдап анан сүйжөндөр да койсом болобу деп начальниктен суранып каласыз. Биякта сүйжөндөр ырдай турган жерби депчи. Кээде ушундай ырдагың келет, барыпчы мындай сүйжөндө мынтип өзүңдү калкыгың келип жанан. Тиги жакта болсо мындай зыңкыя туруп анан ырдап коюшуң керек да. Ошон үчүн бүгүн сүйжөндөрдү ырдап берейин. Майрамыңыздар кут болсун, элибизде тынчтык болсун. Токтой эжебиз ырдап жүргөн Ак таңдардан тосоюнчу деген жакшы чыгарма болсун. Зар болдум бери жарык этип карашыңай, чырмалдым сүйүнүн сурстанасын-ай, сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына-ай. Сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына-ай. Алтыным сүйгөн жарым асыл затым, жүрөктү бир дүртетерген жашыл жалын, сүйбөсөң бул дүйнөгө не жаралдың,
чолпондой көздөрүңдөн кагылайын. Сөйбесең болду өнөгөнө жаралдың, чолпондой көздөрүңдөн кагылайын. Ой, азаматсыз. Чоң музыкалык чыгарма болду. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн суранычын четке какпай, Бурулча Турарбек кызы сиздерге мына ушундай өзгөчө бир 9 май улуу жеңиштин майрамынын урматына карата мына ушундай өзгөчө бир музыкалык чыгарманы бийлик катарында сунду. Биздин ар бир коногубуз мына ушундай аракет жасайт. Ар бир теле көрүүчүнүн суроолоруна так туура жооп берип, ошол эле учурда суранычтарын четке какпоого бүгүнкү коногубуз дагы мына ушундай сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүүгө аракет жасады. Эми негизи музыкалык чыгармаларды кантип тандап аласыз? Мен көбүнчө угуп көрөм. Кээде сунуштап калышат, ушуну ырдап көрбөйсүңбү деген ырларды ырдагам. Бирок мондай патриоттук ырларды өзүм бир жан дүйнөм менен карап көрүп, анан тандайм. Анан көбүнчө адамдын бир билбейм, бир башка бир нерсе келет ошол ырды укканда, анан бул менин ырым деген бир сезим келет да, анан ошондо анан ошол ырды тандап. Көбүнчө мындай болбой турган ырларды өзүмдүн форматыма туура келбейт деп ырдабаган учурлар көп эле. Сизге эркин микрофон берели, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып бараттыр. Теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп же болбосо майрам менен куттуктап алсаңыз болот. Чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Абдан кубанычтамын. Телевидение ошол сиздердин чыгармачылык, жамаатка ыраазычылык, өнүп өсүңүздөр. Келе жаткан майрамыңыздар менен элибизде тынчтык болсун, бейкутчулук болсун, элибизде тынчтык болсо, дүйнөдө тынч болсо, биз анда эң бактылуу адамдарбыз. Ошондуктан дүйнө тынч болсун, элибиз тынч болсун, жана ошондой эле патриоттук сезим ойгонгон бизде мырзалар, айымдар көбүрөөк болуп, ошол кыргыздын бир уучун улаган инсандардан болуп жүрө берелик. Бар болуңуздар. Биз дагы сизге ыраазычылык билдирели, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Анан чыгармачылыктагы кадамыңыз дайыма арыштуу болсун, ийгиликтүү болсун, мартаба алып келсин. Анан ар бир көрүүчүңүз, угуучуңуз сиз менен сыймыктанып, мына ушундай кыргыздын сонун кызы биздин маңдайыбызга жазылганы үчүн кандай кубанычтабыз деген сөздөрдү өзүңүздүн дарегиңизге дайыма угушуңузга биз тилектешпиз. Анан биз дагы сиздин майрамыңыз менен куттуктайбыз. Дайыма чыгармачылыкта баягы чарчабай, кээ бир учурда чыгармачылыкта болот, чарчап эч нерсе жасагың келбей, эмеге түшүп каласың го. Эч бир ааламга кереги жоктой болосуң, кээде эч ким менен сүйлөшкүң келбей калат, кээде өз алдыңча жашагың келип калат. Сизде мына ушундай чыгармачылыкта кризис жок болсун, дайыма эле изденүү үстүндө, дайыма эле мына ушундай жаңы чыгармаларды жаратуунун үстүндө эмгектенип жүрө бериңиз. Биз болсо сиз менен сөзсүз түрдө ар бир кыргыз сыймыктанат деп ишенем. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушундай бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин алдындагы армия үйүнүн солисткасы, ырчы Бурулча Турарбек кызы конокто болду. Биз болсо көрсөтүүнү мына ушу менен соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандашканча сак саламатта туруңуздар.